Арафа күнү ким ороза кармаса 2 жылдык күнөөсү кечирилет. Мүмкүнчүлүгү барлар жакшы урсакта болсо кармап койсо болот. Бул бир. Экинчи, Арафа күнү көбүрөөк дуа кылайлы. Арафа күнү Алла Таала бенделерин күнөөсүн кечиргендей башка күнү кечирбейт экен да. Арафа күнү дуалардын кабыл болуусу башкача. Арафа күнү Алла Субханаху ва Таала шайтанды эң кордогон күн Арафа күнү болот. Эмне үчүн Алла Таала шайтандын аракети менен адамдар күнөө кылып атат да, азгырыгы менен. Ошонун бардыгын кечиргенде бул чыдай албай калат экен да. Кыйналып кетет экен да. Андан көрө өлсөм жакшы экен. Ошон үчүн эң кор болгон күн шайтанга Арафа күнү. Ошон үчүн иншалла ал күнү салаватты да көп айтып, садаканы, зикир, дуаларды кылып, мүмкүн болсо ороза кармап коебуз. Эми кээ бирлер анча-мынча эме болуп калса, кичине баш ооруп же болбосо кармаса сарылыкка тура албай калды, ана мына эчтеке эмес. Кармасаң соолуп да каласың. Аракет кылсак оңой эле кармап коебуз. Ден соолук жакшы болсо кармап коюш керек азыр.